Акыркы жылдары Кыргызстанда күнөсканалардын саны кескин түрдө көбөйүүдө. Анткени бул бизнестин түрү салыштырмалуу кирешелүү болуп эсептелинет. Жалпы эсеп менен алганда өлкөбүздөгү аймактарда 400гө чукул күнөсканалар бар. Тилек 19 жашынан тарта соода сатык, чарба иштери менен алектенип, андан соң чакан күнөскана салып алган. Бул иштин көзүн таап, андан түшкөн кирешенин даамын таткандан кийин аны чоң бизнеске айлантып алган. Бүгүнкү күндө каарманымдын 5ке жакын күнөсканасы бар. Андыктан бул ишти ачууга кызыккандарга кеңешин айтып, тажрыйбасы менен бөлүшүп өттү. Күнөсканалардын аябай көп түрлөрү болот. Кытайлардыкы бар, Кытайлардыкы түндүк тараптын баарын бир дубал менен салып салышат. Анан түштүккө карата мындай жанакы арматуралар менен же трубалар менен мындай жаап коюшат да. Ошондо түндүк жагы полностью жабылат. Эми анан узундугунан болсо эмеден батыштан чыгышка кылат да. Ошондо күн кышында деле эмеден чыгыштан батышка кетет да туурабы. Ошондо дайыма ичине мындай күн жакшы тиет да. Эң суук жери түндүк жери болот. Ошо түндүк жердин баарын жаап салышат. Кээ бир дубалдардыкы 2 метрге чейин болот да. Ал бир четинен эшик суук болотсо деле ошол дубал жылы берет. Анан кечинде болсо ошол дубалдан кайра күнөсканын ичине жылуулукту берет да. Андан тышкары биздин азыр Кыргызстанда мен көрүп эметип аткандарым, негизи өзүмдүн күнөскаларымды көбүнчө ошо Кыргызстанда кандай күнөсканалар бар экенин анан интернеттен аркылуу да көрүп, мындай эң өзүмө окшош, өзүмө жаккан бир модельди жасап түзгөм. Изилдеп атканда совет учурунда эме бул ТЭЦтин артындагы күнөсканаларды көрүп, ошолорду да карап жакшылап, анын кандай жакшы жактары бар, жаман жактары бар, ошонун баарын көрүп, изилдеп, мисалы үчүн ал жагынан биз бул жерге терезелерди койгонбуз да. Ошо терезелерди көрүп, аябай көп терезелер турат. Бул эмне үчүн керек? Анткени кышында эшикте деле -10 болуп турса деле ичинде +40ка чейин чыгып кетиши мүмкүн да. Терезелер жок болсочу. Биз терезелерди ачып туруп температураны кайра көзөмөлдөп мындай контролго алабыз да. Ошондо мисалы үчүн эшикте 40 градус болбой эле ичиндечи 20-25 градуска түшүрүп койсок болот. Анткени эң ысык абасы, анан нымдуулук, кереги жок нымдуулук ошо бүт баары өдө чыгып кетип калат да. Андан тышкары азыркы убакта Кореядан келип атышат. Корея тиги бир эле мындай, кандай десем, ушу дугообразный деп коет аларды. Ошол эмелерди салып кетишет, алар чогултуп эле кетишет да. Алардыкынан ошо как раз алар пленка менен жабышкан. 2 кат пленка, 3 кат пленка кылып кетишет. Биздики ошол жерден ошо 2 кат пленка деп биз бияка колдонуп атабыз. Анан арасынан болсо, мисалы үчүн бияктын ол эң арткы жагынан көрүп атасыңар, бул кара болуп турганычы, көгүш болуп. Бул деген атайын термовойлок деп коет экен. Ошондой азыр Кыргызстанда бизде ошо Люксембург айылында бирөө ушундай ишкананы ачыптыр. Анан иштеп атканда мен муну базардан көрүп калып эле, жактырып, ушундайды кылып көрөйүн деп эксперимент катары баштагам. Азыр болсо башкалар дагы көрүп ушундайды жасап атышат да. Аябай катуу суук убакта бул батареялар менен биз ушу жылуулук пленка жакка кетпейт. Жылуулук мустак жакка кетет да. Пленка жак мустак болгондуктан жылуулук ошол жака эле кетип калмак да. Биз мында жаап салдык. Бул жерден эч кандай суук жок. Анан жылуулук теплицанын күнөскананын ичине келте берет. Эгер сиз күнөскананы курууга кызыктар болсоңуз, адегенде чакан ишканадан баштаганыңыз туура. Анткени таба турган кирешеңизден кол жууп калуу коркунучу азыраак болот. Аянты менен болсо, канча эми 1 соткага чейин кылып салып койсо, бул эң жакшы да. Ошо 1 соткага чейин, 1 сотка деген бул 100 квадрат да, 100 квадрат метр. Анан ошонун ичинде жакшылап үйрөнүп, көрүп, өстүрүп көрүш керек. Эң негизги жанакындай мен айта кеткендей, башында кандай кыласыңар, ичинде траншеяларды казылат, мындай арыкка таралып, казылып, анан ошонун ичине мындай жарым метрге казсаңар, ошо жарым метрдин жарымын, 25 сантиметрин кык менен жаңы, бул свежий деп коет го, ошо жаңы кыкты салып, үстүнө болсо топуракты салып койсоңор кайра эле. Анан ошонун үстүнө уруктарды салып койсоңор, ошол өсө берет. Жанакы кык ушул жылкыныкы же
тилекке уйдукку деле боло берет, баарын салып койсоңор ал жылуулугун берет. Ошондо бул азыркы биздикиндей эле бул эме жылуу топурак болуп калат да. Анан теплицанын турасы 4 метр 60 сантиметр кылып болот турасы. А узундугун жанакы 6 метрден мындай прогондор кетирет да. Ошондон 2-6 метрди коюп койсо, ошондо узундугу 12 метр болуп калат да. Ошондой бир параметрлер менен салса жакшы болот да. Ошондо турасы 4-6, узундугу 12 метр. И жанакындай дуга кылып 6 метрлик арматураны мындай жанагы 4,60га чоет. Ошондойдон 1,5 метр сайын 9 арматура сайылат да, дуга кылыпчу. 1,5 метр сайын арасында болот. И жанакындай ортосун ошо дугаларды бири-бири менен карматканга 5 эмени прогонду кетирет. Эң түү жагынан 1,5 метр өдөрөк кылып, анан ортосу жагынан и эң мындай так ортосунан дагы бирөөнү кетирип коет да. Ошондой кылса деле мына санап көрсөк 16 диаметрдеги арматура менен салса, арматурага орто эсеп менен 3-4 миң сом кетет, пленкага дагы 3-4 миң сом кетет. Ошондуктан эми теплицаны 10 миң сомго жеткирбей салып кетсе болот. Ошо кичинекей күнөскананы ошо үйдөн баштап берсеңер, жакшылап кызыгып, көрүп, бул эми өстүрүп атканда да буларга кичинекей баладай кылып мамиле кылыш керек. Андан тышкары өстүрүп жаткан жашылчаларыңыз мол, түшүмдүү болуусун кааласаңыз, күнөскананын ичиндеги температурага көңүл буруңуз. Себеби өсүмдүктөрдү үшүккө алдырып, же ысыкка күйгүзүп алсаңыз, чоң өлчөмдөгү чыгашаларга дуушар болосуз. Эң негизги температураны жакшы карматабыз, жердин астында жылытабыз, атайын суу кетет шлангдын ичинде. Ошо менен ысыткандан топурактын температурасы кечинде деле 20 градус болуп турат. Мисалы үчүн аба 18 градуска түшүрүп койсок деле болот, андан эчтеке болбойт да булар үстүнөн. Топуракты дайыма жылуу кармаш керек да. Башында мындай болду. Үстүн 25-30 градус болуп жакшы ысыттык, топурагыбыз болсо 13 градус мустак да. 13 градустан кийин уже бул токтоп калат, өспөй калат. Аны элестетерлек биз канча көмүр жагабыз, бияктан абаны жылтырабыз, топурак мустак. Өспөй эле тура берет, биз болсо чыгашалар кете берет да. Андай болбош үчүн сөзсүз түрдө именно топуракты да жылытыш керек. Мекенибиздеги күнөсканаларда көбүнчө помидор, бадыраң, капуста, болгар калемпири, цитрус жемиштери жана башка жашылчалар өстүрүлөт экен. Жайында деле мисалы үчүн эмелерди отургузуп койсо болот. Кээ помидорлор мисалы үчүн жайында отургузуп койсоңор, ал кечки күзүндө эмелер помидорлорду берип баштайт. Ошондо жайында баштап коюш керек, күзүндө эмени помидорлорду берип баштайт, кышында деле бере берет да. Помидорлордуку мисалы үчүн урукту отургузгандан баштап биринчи түшүмдү бергенге чейин 120-150 күнгө чейин кетет. Ал элестеткиле 4-5 ай. Бадыраңдарды болсо урукту отургузгандан кийин биринчи түшүм бергенге чейин 2 ай болот да. Ал батыраак чыгат. Анан ар кандай жашылчалар болот, чөптөр, салаттарга кошуп аткан, листья салата деп коет, укроп, петрушка, азыркы ресторандарга көп руккола дегендерди алып атышат. Дагы эмне, шпинат, ошолорду да бүт баарын өстүрө берсе болот. Эми күнөсканада кээ бирлер мен таанын токмоктон лимонду өстүрүшөт, мисалы үчүнчү. Азыркы убакта мына биздики биякта 3000 квадратный метр теплица болуп турат, бул жалпыча. Булнуку мисалы үчүн чет өлкөгө чыгарган үчүн аянты азыраак болот да. Чет өлкөгө чыгарыш үчүн жок дегенде 3-4 гектар болсо, ошондо жакшы болот. Анткени бир убакта мисалы үчүн бир фураны толтургандай болуш керек да. Биз деген чогултуп анан көтөрбөйбүз да, алар дайыма мындай жаңы эле бышкан убакта эле сразу эле базарга алып барыш керек да. Ошол үчүн биринчи убакта бул жылы биз Бишкекке эле сатканга даярбыз да. Бирок азыркы убакта мына уже Башкириядан кээ бир бизнесмендер менен сүйлөшүлдү. Бул жылы баштап көрөбүз. Кичинеден партиялар менен жиберип,
эмеден ошо Россиядан бул таможенный союз деп атат го, ошолор менен кызыгып атып бизге бизнесмендер келип атат. Аларга деле сатканга аракет кылабыз да. Ишкер катары эң биринчи мындай санап көрдүм. Жакшы иштетсе, жакшы профессионалдарды аргасы жактардан тартып мындай жакшы иштеп кетсек, бул биринчиден аябай кирешелүү жумуш. 100%тан өзүбүздүн ошо кирешебизден, доходдон орточо эсеп менен 30% жанакындай расходторго кетет, ар кандай. 70% болсо бизге калат да. Чисто прибыль. 25 жаштагы Тилек Токтогазиевдин ар бир күнөсканасы 600 квадрат метрди түзөт. Бул жерде 8 адам эмгектенип, бир күнөсканага бир адам иштеп жетишет экен. Мында 1 жылдан бери иштеген Эрлан Абдыразаков тапкан маянасы менен үй бүлөсүн багып, бул ишке кызыгаарын айтат. Эртең менен 8:30 келип 9-да башталат жумуш. 9-дан кечки 6-га чейин иштейбиз. Ошо кээ бир сабактардын кереги жок сабактарын үзөбүз. Карайбыз, чөптөрүн отойбуз. Дагы эмне кылабыз? Ошо сугарабыз. Дарылар чачабыз эмелерине. Жалбырактарына. Эми бул жумуш жагып калды. Айлык азыр 15 000 алып атабыз. Урожай бергенден кийин да көбөйөт да. Бизден эметилет да. Биз жакшы карап эметсек, урожай жакшы берилсе, кошулат да зарплатачы. Аталган бизнести үйрөнүп алайын деп кызыккандар күн санап өсүүдө. Бишкек шаарындагы Айыл чарба академиясында ушул багытта атайын курстар бар. Андан тышкары күнөсканаларда арбын иштетүүгө көңүл бурулуп, Айыл чарба министрлиги тарабынан да атайын окутуулар өтүп турат. Сокулукта Арал айылында өзүнчө окуу борборун ачты. Буга ушу посольстводон дагы бизден да барып ачылышына катышканбыз. Анан негизи ошонун баган жерде бүт бүгүнкү талапка ылайык бардык эмелери бар да, мүмкүнчүлүгү декандар бар көрүп үйрөнүп атышат да. Жакында эле агрардык университетте региондордон келип окуу уюштурдук да. Агрардык университет биз кошумча жардам бердик, чакыруу адамдар. Алар ушу 10 күн окутушту. 20 январдан 30 январга чейин сертификат тапшырып атканда да айттык эми. Окуган билимиңерди, илимиңерди ушу жерлерге, декандарга да жеткирип, түшүндүрүп эметкиле, мындай бир агитация кылып бергиле. Эскерте кетсек, күнөсканаларды өнүктүрүү максатында Кыргыз Республикасында Жогорку Кеңештин, өкмөттүн жардамы менен күнөсканалар кошумча нарк салыгынан бошотулган.